ситуация у нас в Кыргызстане. Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул ток-шоу «Кыйын». Говорит маалымат агенттиги «Кыйын» долбоорунун алкагында 7 дубандан Бишкекке биз айымдарды чакырып, ошо негизи элетте кандай маселелер болуп атат жана көйгөйлөр тууралуу биз Бишкектин студиясынан эфир алып барчубуз. Мында биз өзүбүздүн командабыз менен чогуу региондорго барууну чечтик. Региондордо болуп жаткан маселелер, көйгөйлөр жана суроолор тууралуу биз жеринен көрөлү деп чечтик. Ошондуктан Ош жергесинде биз студия ачып, ошол жерге биз Оштон, Жалал Абадтан жана Баткенден лидерлик сапатын жогорулатуу максатында тренинг өткөрүп, андан соң ошол Ош, Жалал Абад, Баткен облусунан мындай аймактардан келген айымдарды чогултуп, ошол студияга биз чакырып жатабыз. Куш келипсиздер. Бул жерге бизде Баткенден, Чоң Алайдан, Алайдан келип отурат. Биздин айымдар ар кайсы тармактарда иштеген биздин кыйын айымдар деп айтсак болот. Куш келипсиздер деп айтат элем. Негизи биздин студия дайыма ачык баарлашууга. Бүгүн биз региондо билим берүү системасы тууралуу кеп кылмакпыз. Ошол эле жерде биз билим деңгээли кандай, ушундай маселеге да токтолот элек. Анткени билимден баардык тармактар өнүгөт. Анан ошо региондо кандай ушул темадагы маселе негизи көтөрсөк кандай болот, жана силердин өзүңөрдүн оюңар, позицияңар тууралуу биз угалы дедик. Биз менен Карамат Токтоорова, Чоң Алай районунун мектеп директору, Атабекова Айгулия, ПИЗа 2025 багытындагы тренер жана Ош шаардык кеңешинин экс-депутаты, жана ошондой эле Гүлбарчын Мамытова, Алай районунун мектеп директору, Тилектеш аялдык кеңешинин депутаты. Саламатсыздарбы? Негизи биз ушу быйыл Кыргызстан ПИЗа 2025 деген эл аралык деңгээлдеги чоң мындай ушу билим тармагындагы багытындагы алып барып жаткан чоң мындай конкурска деп айтсак болот катышып турабыз. Мындан улам биз негизи Кыргызстандын билим деңгээли кайсы тепкичте турат, муну да аныктап алышыбыз керек деп атат. Мурунку ПИЗа боюнча конкурстар 2006, анан 2009 жылдары өткөрүлсө керек. Ошондо Кыргызстан акыркы тепкичте ээлеп калган. Азыр кандай болот билбейм. Сизден баштасак, ушу негизи Кыргызстан боюнча деп айтайын, Бишкекти албаганда Баткендеги болгон ушу билим боюнча деңгээли жогорулады деген маалымат бар. Анткени аябай көп ошо Баткенден чыккан биздин кыз уул балдарыбыз аябай жакшы жетишкендикти жетишип, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп келе жатат. Силер өзүңөр кандай баалайт элеңер азыркы ошо Баткендеги билим боюнча деңгээлди? Анткени силер шаардык кеңештин депутаты болдуңар, анан ПИЗа азыр 2025 боюнча тренер да болуп атасыңар. Өзүңөр кандай баалайт элеңер? ПИЗа 2025 бул биз Кыргызстан үчүн чоң мүмкүнчүлүк болуп атат. Бул учурга чейин билим берүүнүн деңгээлинин кемчиликтери айтылган. Бул кемчиликти биз өзүбүз үчүн жакшы жагынан кабыл алышыбыз керек. Эгерде ушул билим берүүнүн кемчилигин оңдой ала турган болсок, биз бул келечектин алтын муунун да жарата алабыз да. Ал эми сиз Баткен жергеси деп калдыңыз. Баткен жергесиндеги мугалимдер, окуучулар булар аябай аракеттенген мугалимдер. Кандай гана курстар болбосун, кандай гана окуулар болбосун, алар дайым жапа-тырмак окушат. Баткендеги мугалимдер өздөрүнүн билим деңгээлин өсүрүү үчүн онлайндагы, офлайндагы курстарды окушат. Бүгүнкү күндө алардагы жалпы эле Кыргызстан мамлекетибиздеги бардык 2000ден ашуун мектептен 198 мектеп тандалып алынып, ПИЗа боюнча тапшыруунун биринчи этабы бүттү, экинчи этабы башталганы турат, башталып
майдын 10-на чейин жүргүзүлөт. Бул PISA 2025-те Кыргызстандын билимдин сапатын бизге аныктап берет. Кудай буйруса, мына жаңы реформалар, жаңылануулар биздин келечектеги балдарга жакшы жол көрсөтүп берет да. Анан биздин Кыргызстандагы билимдин деңгээли бүгүнкү күндө жогору эле. Биз туура кемчиликтерин көрө билишибиз керек, кемчиликтерин сезе билишибиз керек. Качан гана сын пикирди уга билгенде, көрө билгенде, аны оңдой билгенде гана биз алдыга жыла алабыз. Биз дагы өнүккөн мамлекеттердин катарын толуктап, ошол эле учурда биздин окуучулар бүгүнкү күндө чет мамлекетке окууга чыгып атышат. Ал жакта университетке тапшырып атышат, ал жакта иштеп да жатышат. Бул дагы болсо биздин Кыргызстандагы билимдин бүгүнкү күндө өсүп жаткандыгын билдирет. 2009-жылы экинчи жолу PISAга катышкандан бүгүнкү күнгө чейин 15-16 жыл убакыт өттү. 15-16 жылдын аралыгында көптөгөн санариптешүүлөр болду, медиа сабаттуулуктарды окушту. Ошол эле учурда STEAM, андан сырткары бир топ жаңы мыйзамдар кабыл алынды. Ошолордун баардыгын бүгүнкү күндө мугалимдер окуп, үйрөнүп жатышат. Билим берүү министрлиги дагы көптөгөн мугалимдердин баардыгын байма-бай окутуп атышат. Өздөрү анан баардыгын акысыз окутуп, ошол эле учурда сайттарда атайын аларга керектүү маалыматтарды да жайгаштырышат. Санарип кампа, bilim.kg, жанакы ошол эле өздөрүнүн дагы бир топ сайттарында, Энцкойт сайтында баардык маалыматтар илинип турат. Керек болсо аттестацияга даярдоочу маалыматтар, директорлордун конкурстан өтө турган маалыматтардын баардыгы жеткиликтүү болгону, аны алып, окуп, үйрөнүү бул ушул билим берүүнүн адистеринин өзүнүн аракетине байланыштуу. Ал эми баягы эле билимдин деңгээлине келе турган болсок, бул үчүн биз биз үчүн эң чоң нерсе катары мугалимдердин билимин карашыбыз керек. Мугалим бул жерде эң чоң күч болуп саналат. Качан гана мугалимдин деңгээли жогору болгондо ал окуучуга бере алат. Себеби биздин азыркы жаштарыбыз мурунку жаштарга окшобойт. Себеби бизде альфа, бета, муундар жаралып атат. Муундар боюнча айта кете турган болсок, X, Y, Z деп муундар бөлүнөт. Ар бир муун өзүнчө даярдыкка ээ болуп төрөлүшкөн. Ал эми биздин альфа, бета муундарыбыз бүгүнкү күндө технологиялаштырылган, маалыматташтырылган, ушул интернет тармагын бат үйрөнүшкөн, көргөн инсандар да. Себеби ал нерсени биз өзүбүз жаратып берип атпайбызбы? Биздин балдарга өзүбүз телефон берип атабыз, планшет алып берип атабыз, компьютер менен камсыз кылып атабыз. Бул балдар азыр технологиялаштырган, маалыматташтырган балдар болгондуктан аларды коом тарбиялап жатат. Демек, коом билимге баардыгыбыз жапатырбак салым кошушубуз керек. Ошондо коом качан гана билимди көтөрүп чыкканда гана, мугалимдерге болгон сый урмат жогорулаганда, аларга баардык шарттарды түзгөнүбүздө биздин билимдин деңгээли дагы көтөрүлөт. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, билим берүү министрлигинен, өкмөт тарабынан, жалпы инсандар тарабынан түрдүү колдоолор, каржылоолор болуп атат. Ошол эле учурда жанакындай спонсорлор, демөөрчүлөр, меценаттар пайда болуп атат. Алар ушул мектепке керектүү каражаттарды алып берип атышат, балдарга шарттарды түзүп атат. Анан биздин ата-энелер дагы бүгүнкү күндө билимге салым кошуш керек экен, инвестиция кылыш керек экен, балага кылыш керек экен түшүнүп калышты. Демек, биз өтө төмөн деп айта албайбыз билимди. Кудай буйруса, аракетте, өнүп өсүүнүн аракетинде. Гүлбарчын айым, сиз ушу алайдан болосуңар, сиз макулсузбу билим деңгээли жетиштүү эле деңгээлде, балким Баткенде жетиштүү болду, силерде кандай негизи? Ооба, азыр Айгүл айымдын айткан сөздөрүнө кошулам мен дагы. Себеби региондордо дагы балдардын билим алышы үчүн жакшы шарттар түзүлүп атат да бүгүнкү күндө. Мисалы, мурдагы жылкыларга караганда бир 2-4 жылдын аралыгында Алай районунда эле бизден бир алтын сертификат чыкты окуучу, андан кийин 4 окуучу 200 балдан ашып атса, былтыркы жылы 12 окуучу 200 балдан ашып атат да. Бул деген өнүгүүнүн жолунда өтүп атканыбыз билинип атат. Андан азыр мугалимдердин ар бирине бүгүнкү күндүн талабына ылайык заманбап технология менен иштөө боюнча бекер сабактар окутулуп атат аларга этаптар менен. Андан сырткары ошо айылдарда азыр жана заманбап технологиялар жетти да, жетип эле барды. Электронный доскалар, компьютерлер, бардыгы эле азыр шарттар бар. Бирок кээ бир алыс аймактарда STEM багытындагы мугалимдердин
жоктугу бул өкүндүрөт да. Мисалы физика, химия предметтеринен мугалимдер азыр кээ бир мектептерде жокко эсе. Ага жана тектеш предметтер бергенге туура келет да. Эгерде ошол бардык STEM багытындагы мугалимдер жетиштүү болсо мүмкүн дагы жогорулайт. Азыр мүмкүн болушунча бүт ошол бүгүнкү күндүн замандын талабына ылайык окуучуларды ошол билим деңгээлине жеткирүүгө аракеттер болууда да. Бизде жакшы самалыктар ар бир айда окуучулардан мониторинг жүргүзүп туруп атабыз. Ар бир айда жок дегенде бир 12%-тен 15%-ке чейинки өзгөрүүлөр болот да. Бул деген демек билим берүү сапаты жакшырып атат десек болот. Ал айдан бир эле ошо алтын сертификат алды деп атпайсыңар, ошо анан аябай баары жакшы деп айта албайбыз да. Демек кемчиликтер деле бар. Кайсы жерден ошо сиз айтып аткан STEM багытындагы предметтер боюнчабы? Ооба, STEM багытындагы предметтер өз негизи жана жалпы республикалык тестирлөөдө Предметти алып баруучу мугалимдер азыраак болот атат. азыраак болот. Ошо STEM багытында мисалы физика, химия предметтеринен мугалимдер дээрлик кээ бир мектептерде жок да. Аларды ошо тектеш предметтерге окутканга туура келет. Азыр атайын ошо министерство тарабынан тектеш предметтерге бөлүнүп берилген да. Эгерде химиядан жок болуп атса мугалим, анда биолог мугалим же географ мугалим окутканга мүмкүнчүлүк бар депчи. Бирок ар бир предметтин өзүнүн ошол кесиптин ээси болсо ал дагы жеткиликтүү берилмек деген ойдомун. Балдарды ошол предмет боюнча даярдаганда да аксайт да бир топ. Ошо эгерде жана кадр жок болуп атсачы, мүмкүндө кадр маселеси бир аз оорураак болуп атат. Бирок кечээинде биз ушу министр менен жолугушуу болду алайда. Анда Ошмун ректор агай атайын ар бир мугалим, ар бир директордун үнүн угуп, 10 эң жакшы окуган студентин жөнөттү да. Барып мугалимдерге дагы жаңы технологияларды кантип иштетүүгө болот, кайсыл жерде кемчиликтериңер болуп атса ошол жерден жардам берип келет депчи. Ар бир эмеге айыл аймагына 2ден студент бөлүндү. Алар ошо президенттик сыйлыктын ээлери болгон, стипендиянын ээлери болгон. Анан ошол факультетте эң жакшы окуган студенттер барышты. Балдар бүгүнкү күндө ошондой жаштарыбыздын өсүп атышы бул эртеңки күнүн билим сапатына дагы чоң таасирин тийгизет деген ойдомун. Рахмат. Чоң Алайда кандай абал? Саламатсыздарбы? Чоң Алайда деле билим сапаты жылдан жылга өсүү бар, Кудай буйрса. Андан сырткары ушул билим сапатын көтөрүү боюнча биздин министрибиз 18 мектебибиз бар. Ошол 18 мектептин 10 мектебине келечек үчүн билим берүү долбоору тарабынан 21 компьютер менен камсыз кылып, андан сырткары ошол компьютер менен окутуш үчүн атайын тренингтерди жөнөтүп, биринчиден ошол балдардын билим сапатын жогорулатыш үчүн дегенде ошол мугалимдерди окутуп берип атышат да. Мугалимдер ошол окуп, биринчи өздөрү билсе, анан балага дагы терең таасирдүү билим бере алат деп. Негизи мугалимдер чын эле бул чоң көйгөй болот да, мугалимдердин өзүнүн даярдыгы. Ооба. Анда бул маселеге кайрылсак кандай болот ошондо силер жакта? Мугалимдер жетиштүүбү? Бизде мугалимдер жетиштүү. Ошол буга чейин предметтик мугалимдер жетишсиз болгон, ооба. Ошонун таасири билим сапатына тиет албетте. Учурда ошол мугалимдер менен камсыз кылып, ошол мугалимдерди байма-бай окутуп берип атышат да. Ошонун натыйжасынан былтыркы окуу жылында ошо ЖРТ деп биздин окуучулар бүтүрүүчүлөрүбүздү пайызы 130% берди да бая. Анан ошо биздин 18 мектепке тең 50%дан жогору болсун, баягы ошол босого балдан өтүү пайызы дегенде 100%га тең өттү да. Ооба, 100%га тең
50%-дан жогору болуп ошол 130% берди да. Бул жакшы нерсе. Анан сөзсүз түрдө кемчилдик болот, бирок ошо көч бара түзүлөт дегендей. Анан кантип оңолуп кеттиңер анан? ошол окутуунун негизинен келечек үчүн билим берүү долбоору тарабынан мугалимдерди баары окутушту. Функционалдык сабаттуулук, медиа сабаттуулук, андан сырткары STEM предметтер боюнча тренингтерди, ошо мугалимдерди байма-бай жөнөтүп Канча убакыт керек болду ошонун баарын? Былтыркы жылдан бери. Бир жыл ичинде? Ооба, былтыркы жылдан бери. Анан Барчын эжекебиз айткандай, ошол кечээ 25 мартта министр бизге дагы Чоң Алай районуна барып, азыркы болуп өтө турган 12 жылдык Алтын казык программасы боюнча директорлорду, окуу бөлүм башчыларыны чакырып, бизге ошол сонун маалыматтарды берди. Анан ошондо ошол Ош МУнун ректору студенттерди жөнөтүп берем деп убада берди эле. Учурда ошол биздин күчтүү деген студенттерибиз окуучуларга мотивация берип, кайсы кесипке багыт берүү боюнча жакшы маалыматтарды берип атышат да. Анан сырткары IT технологиясыны күчтүү билген окуучу учурда менин мектебимде мугалимдерге жардам берүүнү үстүдө. Бүгүнкү күндө Жаштар барып атат ошондо. Жаштар барып атат, ооба. Эң күчтүү деген биздин студенттерди ошо жөнөтүп беришти да. Бүтүрүүчүлөр да. Силерге да келдиби? Бизге да барып ошо жалпы аймак боюнча маалымат берип келишти да балдар. Саатына бөлүп баргандан кийин мүмкүн болушунча пайдаланып калууга аракет кылаттык. Регламент түзүп, ошол балдар, мугалимдер дагы балдардын келүүсүн күтүп, ошол балдардан жанагы бүгүнкү күндө технология аз, приложение кайсыл эмелерден жанагы сайттардан кантип алуу керек экен деген үйрөнүштү да. Андан сырткары Керемет айым айткандай, жана медиа сабаттуулук боюнча, функционалдык билим боюнча жерине барып окутушту да. Мисалы биздин мектепте болсо 6 күн ошол жерде болуп баардыгын камсыздашты. Жана мугалимдердин ошо жана тамак ашынан бери кам көрдү да. Атайын көңүл бөлүпчү. Бул дагы болсо ошол билим сапатынын жогорулашына болгон аракеттер. Мугалимдер окушуп анда да көп жакшы нерселерди үйрөнүштү. Мына бул Чоң Алай районунан сизде 18 мектеп. Силерде канча мектеп? Бизде 46 мектеп. 46. Эгерде Чоң Алай районунан ушунча жакшы жетишкендикке чейин эле жетишиптир. Эгерде бул көрсөткүч да. Жылдан жылга өсүп 100%дан өттү деген бул 50%дан жогорку Бул балдарды. Былтыр ОРТдан ошондо силердин орточо баалыңар 130 балл болуп, райондордон жогорку эмени көрсөткүчтү көрсөттү. Силердики райондор боюнча. Силерде кандай ошондо? Ошол орточо балл 128,2 балл болду да. Ошондо жалпы 67% түзөт. Негизинен өзү жалпы республикалык тестирлөөдө бир топ жылыш бар да. Мурун мугалимдерге ошо жалпы республика тестирлөөнүн материалдары, же болбосо окутула турган китептери жеткиликсиз болуп, же болбосо райондорго, аймактарга, мектептерге жетишсиз болсо, бүгүнкү күндө ушул жалпы республика тестирлөөнү окутуу борбору китептерин өздөрүнүн тесттеринде чыгарып атат. Андан сырткары ошол СОМО деп коет, чоң уюм. СОМОнун сайтында атайын ошол абитуриенттер үчүн деген бөлүк бар. Анын ичинде жалпы республика тестирлөөгө мугалимдер даярдоо үчүн бардык акысыз брошюрканы илип койгон. Анын ичинде жалпы республикалык тестирлөөгө кошумча предметтерди, негизги тесттер боюнча бардыгын ийне чейин жазып койгондо кантип кирет тестке, кандай кылып белгилеш керек, кайсыл темалар келет, анан окуучу 11-классты бүтүп атканда кайсы темаларга даярданып барыш керек. Аны сайттан алып, ошол азыр мектептердин базасында атайын мугалимдер иш алып барат, бул ЖРТга даярдоо боюнча. Анан алар алып, аны менен окуучуларды даярдай берсе болот. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө жалпы эле Кыргызстанда ушул 150дөн жогорку балдардын саны көбөйдү. Биздин Ош областы боюнча 190дон ашкан, 200гө жеткен окуучулардын саны көбөйдү. Ошонун негизинде бардык алтын сертификатка ээ болбосо дагы өздөрү каалаган бюджеттик местага өтө турган деңгээлге жетишти. Ошол эле учурда каалаган окуу жайына, Ошко болобу, Бишкекке болобу тапшырганга чоң мүмкүнчүлүктөрдү алып атат да.
негизинен? могу сиз жетерди өтпөйсүңөр, бул деле ЖРТ бул деле көрсөткүч эмес дегенге кандай карайсыздар? Бул жөн гана бир баскыч деп айтылып келет, анткени бул билим берүүнүн деңгээлин мындай так жана таза көрсөтпөйт, анткени бул ошо тесттерди жакшы өткөргөнгө үйрөнсө жана баскычтарды жакшы басканга, анан логика жагынан кичине бирдемени үйрөнсө эле ошондо бир өзүнүн көрсөткүчүн көрсөтөт. Бирок жалпы билим деңгээли кандай экенин бул көрсөтпөйт дегенге кандай карайсыздар? Бул ЖРТ негизинен өзү окуучулардын окуу жайга жанакындай коррупциясыз жол менен өтүү үчүн уюштурулган тест да. Мурун баардыгыбызга белгилүү болгон, бир коюн сатып, малын сатып келип, анан берип өткөн учурлар катталган да, бул баардыгыбызга эле белгилүү да. Ошондой системанын алып, анан окуучу өзүнүн билими менен тест тапшырып, каалаган окуу жайына жогорку балл алса, ошол окуу жайга өтүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн тест болгон. Анан бүгүнкү күндө ооба сиз айткандай мугалимдер арасынан биз өткөн темалар кезикпейт, анан кийин биздин окуучу өтө албай атат, анан бунун кереги жок деген нерсе бар, туура. Эгерде ушул нерсени ушул тестке каршы болгон болсо, азыркы мыйзам, жаңы чыккан мыйзамда бардыгына эркин өздөрүнүн материалдарын, өздөрүнүн тажрыйбасына таяна методикаларды жазуу үчүн мүмкүнчүлүк жаратылган да. Ошондой ушул эле ЖРТнын аналогун түзүп, момундай кылса, окуу жайга өткөнгө ушундай тест кылсак болот. Жаңы технологиялаштырган компьютердин негизинде тест тапшырып, автоматтык түрдө жыйынтыгы чыга турган, мисалы үчүн ЖРТда бир айда чыгат да жыйынтыкчы. Бир айда эмес, бир жуманын ичинде же ошол тапшырган учурда эле заматта чыгара турган Кахот сыяктуу ушундай бир программаны күчтүү адистер түзүп, аналогун жаратса, бул дагы сонун нерсе. Бул боюнча сөзүңүзгө кыстырма. Кечеги бизге министр барган кезде ошону айтты да, мүмкүн болсо ошол жообу эртерээк чыкканга аракет кылып атабыз деп. Сиз кандай карайсыз? Ошо бул деген көрсөткүч эмес деген? Бул деген жок, бул деген жалпы окуучулардын көрсөткүчүнө деле кирет. Себеби биз баягындай бул жактан рекорд окуу борборлору менен, ново окуу борборлору менен келишим түзөбүз дагы, ооба. Алар барып бизден тест алышат да. Ошондо жакшы окуган окуучунун тестинин баллы жок, төмөн эмес. Баары байкалат. Эжеке. Себеби биз директор катары аналитика жүргүзөбүз дагы. Кайсыл окуучу кандай болду, эртеңки ЖРТда бул балдардын келечеги да азыркы учурда өзүнүн сүйгөн кесибин тандоого мүмкүнчүлүк. Ушул бала ушул нерседен өтө алабы деп ошол 11 классын айрыкча бүтүрүүчү окуучуларды 100% катыштырганга, андан сырткары 9-10 класстарды ошол нерсеге мындай даярдык көрсөтүү катарында жөнөтүп турабыз да. Анан жалпы көрсөткүч дегенде жалпы көрсөткүчкө кирет деп айтса болот. Ооба. Азыркы күндө мисалы биз ошол сомот тестирлөө борбору менен иштешебиз да. Ал жерде ар бир жана окуучунун бүт кайсыл бөлүк боюнча билими канчалык деңгээлде проценттерин чыгарып коет, ар биринин канча пайыз. Мисалы эгерде кыргыз тилинен болсо сүйлөм толуктоодо, грамматикадан канча, ал грамматиканын да бөлүктөрүнө бөлүп карайт да, ар бирин карап кайсыл жерден бала аксап аткандыгы жөнүндө чыгарып берет. Анан ошого карата балдар даярданышат. Андан сырткары азыр босого баллды педагогикалык окуу жайларга тапшыруу үчүн 130 балл. Ошо босого баллдан 130 баллдан өткөндөн кийин гана педагогикалык окуу жайга тапшырганга мүмкүнчүлүк болот быйыл. Деп атпайбызбы? Бул дагы болсо ошол билимдин көрсөткүчү. Эгерде 130 балл ала албаса, демек ал педагог боло албайт деген да. Мурда жогорку балл алгандар, жок, жогорку балл алгандар медфак, юрфак дегендерге тапшырып, эң төмөн алып калгандар педагогикалык негизи 110 тапшырат. Анан азыр ошол педагог болуш үчүн биринчи ошо билим сапатын жогорулатыш үчүн азыр ошо 130 баллга көтөрдүк деп. Баргандар барбы ошо педагогика? Быйылкы жылы буйрса. Мугалимдердин деңгээлин, мугалимдерге болгон сый урматты жогорулатса, педагогикага болгон студенттердин саны көбөйөт.
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн айлык маянасын көтөрүп атат, шарттарды түзүп атат. Жогорку кеңеште депутаттарыбыз мугалимдер күндө жазган кагаздардын көлөмүн азайтып атышат. Мына ушундайдын колдоолордун негизинде ойлойбуз педагогикага тапшырган студенттердин саны көбөйөт. Негизи өзү ЖРТга 110 балл менен, БОСОго балл менен университетке тапшырышат. Мурун ушул педагогика факультетине ушул 110 баллдан өткөндөр тапшырып келишкен. Быйылкы жылдан ушул 130 балл менен тапшырышат. Мугалимдерге болгон колдоо, мугалимдерге болгон сый, ошол эле учурда коомчулуктун аракети болуп турса, педагог болгонго аракет кылган, каалаган студенттер көп эле ошол эле кезде педагог болгусу келгендер азыраак болуп атпайбы? Педагогика факультеттерине баргандарды мурун айтты эле, мына силердин айлыктарыңарды жогорулаттык, мына эми аял алсаңар болот, күйөөгө чыксаңар болот педагогторго деп. Бирок ошол эле кезде, ошо 1 жылдын ичинде, 2 жылдын ичинде педагогторго болгон сый урмат жөнүндө сиз айтып кетсеңиз, мен азыр ойлоп кеттим да, сый урмат жагы кандай болуп атат? Чын эле сый урмат пайда болуп калдыбы силердин айлыгыңар көтөргөндөн кийин? Мурункуга, былтыркы мурдагы жылга караганда адамдарда, коомчулуктарда, жалпы элде түшүнүк пайда болду. Мугалимди эгерде жок кылып, аларды кагып силкип, эмне менин баламды уруп атасың, сен андай акың жок дей тургандарды көбөйтө берсек, биздин коомчулукта мугалим заты баардыгы качып калат да. Ошон үчүн 2020 жылдагы пандемияны эле эстейли. Онлайн окутканда 1 күн, 2 күн үйдө отурган балабызга канча кыйналдык. Эми элестетик эле 20-30 бала менен күндө жүргөн мугалимде. Ошондо бул пандемия мугалимдин канчалык керектигин бизге көрсөттү. Аны биз унутпашыбыз керек. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө ошол мугалимдерге болгон аракет башталды да. Негизи кандай гана нерсе болбосун, ата-эне дагы бул нерсеге жоопкерчилик алыш керек. Бала ата-эненики. Ата-эне өзүнүн тарбиясын, каада салтты, кыргыздык наркты үйдө өзү үйрөтсө, ал көргөн тарбия менен келип мугалимге орой мамиле жасабайт. Ал келет, билимин алат. Себеби бизде мектеп бул билим берүү мекемеси болуп жазылат. Ал жерде билим алат. Тарбияны, наркты, кыргыздык арулукту үйдө үйрөтөт. Ошондуктан бул жерде ата-эне менен мугалим окуучуга, эгерде ата-эне үйдөн жакшы тарбия берсе, ал адам уядан учканын кылат да, уяда көргөнүн кылат. Анан ал жактан тарбияны алган улууга урмат, кичүүгө ызат, мугалимге сый кылып баштайт. Анан мугалим ошол мээрим менен окутуп баштайт, алган билим менен окуучу чыгат. Ошон үчүн мурункуга караганда бир топ сый байкалууда бүгүнкү күндө. Рахмат. Акыркы суроом болсун, бул жөнүндө сураш керек, анткени бул баардыгына тийиш болуп атат. Ошо 2 жылдык окууга өтүп жатабыз биз деп айтып атат. Билбейм, чын эле өтөбүзбү, анткени азырда мүчүлүштүктөр мындай пайда болуп жатат. Кандай карайсыздар ушул демилгеге? Биз 11 жылдык окууну эптей албай атабыз, 12 жылдыкты эптей алабызбы? Жок, бул мындай да. Буга чейин деле биз 12 жыл окуп атат да балдарыбыз. Себеби даярдоо классы 480 сааттык менен окулат дагы. Андан кийин 1 класстан баштап 11 жыл окуйт. Даярдоо класс менен 12 жыл. Ошол эле даярдоону 1 класс деп туруп, аны ошентип сүрүп барганда 12 жылдык болуп, 10, 11, 12 классты кесиптик деп коюп атат. Буга менин оюм түз. Даярдоо классында деле ошол 1 класстын программасын өтөт да. Болгону 480 сааттык деп. Ата-энелер кандай кабыл алып атат силерди? Ата-энелер учурда каттоо жүрүп атат. Түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Кече министр барып бардыгыбызга айткандан кийин буга чейин деле баягы август кеңешмесинде Бишкекте, Ошто облуста болгондо министрибиз ошондо айткан 12 жылдык боюнча алтын казык программасы деп. Анан ошол укканыбыздан кийин эле, маалымат алганыбыздан кийин барып мугалимдерге түшүндүрүү иштерин айтканбыз. Кечеги министрибиз өзү баргандан кийин дагы толук түрдө айтып деп учурда катталып атат. Анан каттоо жүрүп аткан кезде былтыркы жылы баласын эми 6 жашар менен баягы даярдоо классына бербеген
ата энелердин балдары баягы жылына салыштырмалуу эле автоматтык түрдө 2 класска катталып атат да. Ал түндүк программасында ошентип ооба катталып ошентип калат. атат да. Анан бул боюнча быйылкы даярдоо классына эми 6 жашар балдар 1 класска катталып атат да. Буга силер дурус да, бул маселе болуш керек, 12 жылдык окууга өтүшүбүз керек деген позицияда турасыңарбы, ушундай деп түшүндүм. Мага бир жаккан жери 12 жылдыктын 9 жылга чейин негизги база болот окуунун. Анан 11-12 жылда балдар кесипке ээ болуп атышат да. Кондитер, сварщик, парикмахер, тигүүчү болуп бир кесиптин ээси болуп чыгып атат. Бул деген мисалы үчүн 11 классты же 12 классты бүткөндө аттестат алганда бул алар кесиптин ээси деген сертификат, диплом алып чыгып атат. Анан бул жерде бизде мисалы үчүн Кыргызстанда 2000ден ашуун мектептен бир топ окуучу бүтсө, ал кесиптин ээси болот да, анын баардыгы жогорку окуу жайга тапшырат дегендик эмес. Алардын кандайдыр бир бөлүгү гана жогорку окуу жайга тапшырат. Кайсыл бир бөлүгү турмушка, кыздар болсо турмушка чыгып кетет, балдар болсо балким миграция менен сыртка чыгышы мүмкүн. Ошондой кезде балдар бир кесип менен чыгып атат. Кесипти үйрөткөн ага эжелер барбы? Бүгүнкү күндө министрлик ошону даярдап атат да, кийинки окуу жылына мугалимдерди даярдап окуп атат. Ошол эле учурда бизде лицейлер, техникумдар бар эмеспи? Ошонун лабораториялык, техникалык жактарын колдонобуз деп атышат. Ошонун негизинде ушул техникумга барып, лаборатория жагын ошол жерден керектүү нерселерди үйрөнсө, алардык мугалимдери дагы биргеликте иштешсе, анда бизде мугалимдик тартыш болбойт. Анда эмне ошо лицейлер жана техникумдар иштебей калабы анда, болбой калабы? Жок, иштешет алар деле. Алар деле техникумга тапшыргандар Техникумда болду. иштейт, алар деле ушу даярдап атпайбы? Кесиптикти боюнча, багыт боюнча деген көп даярдыгын азыр берип атышпайбы? Аларда кээ бир кесиптик окуу жайларда, лицейлерде ошол мектепте берилбегенден башка кесиптер берилет. Мисалы токойчар бар ал жакта. Ошол кесиптер Суу боюнча иштегендер бар. Бизде ошол жана эгерде ошо сварщиктер боюнча эме ала турган болсо, ширетүүчүлүк, ал бир гана адам жанагы эмеси менен гана барганга болот да, буюму менен. Ошол мезгилде региондордо бизде ушундай болот, түшүндүрүк берип атышат да. Эгерде ошол ширетүүчү боюнча сабак болуп кала турган болсо, жана ширетүүчү боюнча сабак берген мугалим өзү эле ошол жака бара турган. Эгерде ал жакта шарт болбой, мисалы тегүүчүлүктө швейный машиналар бар жерге келиш үчүн окуучуларды ошо автобустар менен алып келип, жана эме лицейлерде окутуп кайра алып кетүү жагы каралып атат да. Мүмкүн сентябрга чейин дагы азыр иштер ойлоштурулуп атат да, пландаштырылып. Мүмкүн ар бир мектептин өзүндө ошондой шарттар түзүлүп да калышы мүмкүн деген ойдо болуп атабыз да. Силерге чоң ыраазычылык билдирем. Биз ушу негизи билимдин деңгээли тууралуу маселени көтөрдүк. Мен ойлойм, бул дагы чек эмес, аябай көп маселелер бар билим тармагында. Биз четин эле мына азыр чыгарып сүйлөштүк. Ушу азыркы мына биздин тестирүүлөө алдыда турабыз, жана PISA боюнча деген бизде тестирүүлөөбүз өтөт. Ошого байланыштуу четин чыгарып атабыз, бирок билим тармагында болгон маселелер аябай көп. Актуалдуу бойдон калат. Буюрса дагы бир ошо ош жака келип калсак, дагы чакырып, буюрса башка деле маселелерди көтөргөнгө аракет кылабыз. Рахмат силерге. Биз менен Карамат Токторова болду, Чоңлай районунан келген, жана Атабекова Айгулия болду, Ош шаардык кеңешинин экс-депутаты, жана Алай районунун мектеп директору болду, Гүлбарчын Мамытова Тилектеш айылдык кеңешинин да депутаты болот. Силерге ийгилик каалайм. Ушундай чоң билимге, негизи Кыргызстан өнүгүүсүнө чоң салымыңарды кошуп келатасыңар. Силерге таазим этебиз, мугалимдер. Биз мугалимдер болсо, чын эле биз билимдүү келечекти өстүргөнгө мындай аракетти өзүбүз да кылышыбыз керек, анан ошого да умтулушубуз керек. Силерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Саламаттуу болуңуздар. Сегодня мы будем говорить о том,
Какая ситуация у нас в Кыргызстане? Можно ли это сказать, что у нас уже... Мы работаем в прямом эфире.